Депутат Кубанычбек Жумалиев кармалды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунун маалымат кызматы тастыктады. Учурда анын баш коргоо чарасы тандалып жатат, кайсы иш боюнча айыпталып жатканын азырынча айта албайбыз деп билдиришти соттон. Белгилей кетсек, Жумалиевдин жакын туугандарынын үстүнөн германиялык инвестордон алдамчылык фактысы боюнча арыз түшкөн. Алар инвестордон $1 миллион жабдууну алып, $200 000 берип, калганын бербей койгону айтылган. Финпол аларды кармап, компанияларын тинткен. 2 февралда кармалгандар үй камагына чыккан. Булак Кыргыз кабар. Анжелика, бизге эми 2 айга чейин басканга болбойт. Ооруканада жаткан ырчы Анжелика Кайратова 2 айга чейин басууга тыюу салынганын билдирди. Кутман таң, ар бир таң Кудайдын баа жеткис чоң белеги. Кыздарым ойгонду, баары жанымда. Болгону бизге эми 2 айга чейин басканга болбойт. Айымамды операцияга даярдап башташты. Эртең жума күнү операциясы болот. Жума намазга барсаңыз же үйдөн дуа кылып коюңуздар деп жазат Instagram баракчасына. Эскерте кетсек, ырчы айым 3 кызы менен жол кырсыгына кабылып, учурда баары тең ооруканада дарыланып жатат. Булак Кыргыз кабар. Жаңы премьер-министр эртең Казакстанга барат. Кыргызстандын премьер-министри Улукбек Марипов Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин Алматыда өтө турган кезектеги жыйынына катышат. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Маалыматка караганда иш-чара 5 февралда өтөт. Жыйында бир катар маселелер талкууланат. Армения, Беларусь, Казакстан, Россия жана Өзбекстандын премьерлери менен жолугушуу күтүлүүдө. Булак Кыргыз кабар.